Жанар Акаев элиңди бириктирген сендей чыган кыздын күмүшү алтындан артык. Айсулуу Тыныбекова тууралуу жакшы пикирлер жаап турган учур жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев төмөндөгүдөй пикирин жолдоду. Элиңди бириктирген сендей чыган кыздын күмүшү биз үчүн алтындан артык. Айсулуу, сен Кыргыз өлкөсүн Олимп оюндарындагы рейтингде 1,5 миллиард калкы бар Индиядан Месси менен Роналдонун мекени, Португалия менен Аргентинадан жогору чыгардың. Элдик сыймык Айсулуу, булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Бул Кремлдин долбоору Марсариев Акаевдин сапары Садыр Жапаровго эмне үчүн керек? Саясаттануучу Марсариев Кактус Медиа менен Аскар Акаевдин келиши Садыр Жапаров үчүн кандай мааниге ээ экени тууралуу пикири менен бөлүштү. Саясаттануучу Акаевдин Бишкекке келиши Кремлдин долбоору деп эсептейт жана кыргыз тарап Акаевдин кол тийбестигине кепилдик берет. Аскар Акаевдин көрсөтмөсү Центера Голд менен болгон процессти кыргыз тарапка ишеним берет. Менин оюмча Канада тарап окуяларды мындай бурулушун күткөн эмес. Акаев Балу маалымат булагы анын эл аралык аренада салмагы бар. Бул Кыргызстанга позициясын бекемдөөгө же ал тургай процессти жеңишке жетүүгө жана Канада тарапты жаңы шарттарга макул болууга мажбурлоого мүмкүндүк берет дейт Сариев. Ал кошумчалагандай Акаевдин Кыргызстанга кайтуусуна уруксат берүү менен Москва Кыргызстан менен мамиледе достук маанайды калыбына келтирүүгө аракет кылып жатат. Саясаттануучунун пикиринде кыргыз-тажик жаңжалында Орусиянын ролу кыргыз тараптын ага болгон мамилесине суу сепкен. Мындан тышкары саясаттануучу Аскар Акаевдин келиши азыркы бийликке каршылаштардын амбициясын басууга жана күзүндө болжолдонгон башаламандыктардан качууга жардам берет деп эсептейт. Экинчиден, менимче Аскар Акаевдин келиши өлкөдөгү саясий кырдаалга да таасирин тийгизет. Биз экономикалык кризисти башыбыздан өткөрүп жатабыз. Жаңы бийликтин мактана турган эч нерсеси жок. Белгилүү бир олигархтык чөйрөлөр күздөгү стабилдүүлүккө кызыктар жана бул үчүн бардык ресурстар бар. Бирок Аскар Акаевдин келиши алардын пландарына тоскоол болушу мүмкүн. Бул чөйрөлөр тышкы акторлордун колдоосу менен дестабилдештирүүгө даярданууда. Батыш Кыргызстан 1993 жыл кызматташуу келишиминдагы дагы эле жаңырта электигине нааразы. Оганстанда кырдаал начарлап баратат жана алар Кыргызстанга аскердик базанын кайтарылышынан пайда көрүшөт. Жалпы республиканын батышчыл багыты демек, бул жердеги олигархиялык чөйрөлөрдүн кызыкчылыктары батыштын кызыкчылыктары менен дал келет. Мунун баары күзүндө өлкө үчүн чоң толкундоолорго айланып кетиши мүмкүн. Өзгөчө бул үчүн бардык өбөлгөлөр бар. Экономика тездик менен төмөндөп жатат, азык-түлүккө баа көтөрүлүүдө. Бийликтин көпчүлүк чечимдери калктын активдүү бөлүгүн кыжырдануусун пайда кылууда. Башкача айтканда, социалдык жарылуу үчүн бардык шарттар бар, бирок азыр жай мезгил адамдар саясатка баш ийбей калды, күздө маанай курчушу мүмкүн. Менимче Аскар Акаевдин азыр келгени жөн жерден эмес, Москвадагы Кыргызстандагы абалдан кабардар. Менимче азыр көптөгөн таасирдүү фигуралар тынсызданып жатышат. Аскар Акаев кандай көрсөтмө берери белгисиз. Кумтөр иши боюнча айыпталуучулардын тизмеси өсүшү мүмкүн жана буга чейин кармалгандарга жаңы айыптар коюлушу мүмкүн. Ошондуктан Аскар Акаев президентке каршылаштарына рычагдарды колдонууга жардам берет жана күздөгү кризистик учурдан аман өтөт деп эсептейт саясаттануучу. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Мекендештер менден алтын күткөн. Токиодо өтүп жаткан жайкы Олимп оюндарында кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта күмүш байге алды. Ал финалда жапониялык Юкако Кавай менен беттешип, 1 упай айырма менен жеңилди 3-4 эсебинде. Тыныбекова Олимп оюндарында күмүш байге алган 3-чү кыргызстандык. Ал эми кыз келиндер арасында Олимпиаданын күмүш байгесин алган эгемен Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы спортчу. Чечүүчү беттештен кийин Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Руслан Меделбек Таймаштын жыйынтыгы тууралуу Айсулуу Тыныбекованы кепке тартты. Айсулуу, Олимпиаданын жыйынтыгын чыгарсаңыз кантсе дагы бул Олимпиаданын күмүш байгеси, сиз көп машыгып, көп убакыт сарптагансыз. Жалпысынан мен жана менин командам машыктыруучу менен абдан жакшы даярданганбыз. Техникалык жактан бардык тараптан жакшы даярдандык. Машыктыруучум мени Олимпиада оюндарында абдан мыкты даярдап келген. Токиодо мен өзүмдү абдан жакшы сезип жаттым. Бүгүн машыктыруучум 6 мүнөткө берген көрсөтмөлөрүн толук аткара алган жокмун. Бүгүнкү жыйынтык мени канааттандырган жок. Машыктыруучум менин командам бир эле менин командам эле эмес, бүт Кыргызстан дүйнөнүн булуң бурчунда жашаган бардык кыргызстандыктар менден алтын медалды күтүшкөн.
Биз баарыбыз буга даяр болчубуз, бирок Кудайдын буйругу менен мага күмүш байге тийди, мен буга баш ийишим керек. Алдыдагы пландарыңыз кандай? Ар бир Олимпиада оюндарынан кийин мен өзүмө өтө чоң пландарды коём. Бирок алар кандай ишке ашаарын азыр айта албайм. Бразилияда өткөн Олимпиада оюндарында мен Олимпиаданын медалын алгандан кийин өзүмдүн жеке жашоомду жолго коём деп максат кылгам. Бирок мен анда коло күмүш, алтын дагы алган эмесмин. Ошондо мен кыргызстандыктарга кийинки Олимпиада оюндарында максатыма жетип пландарымды аткарам деп убада бергем. Бирок ушул тапта эч нерсе жөнүндө ойлонгум келген жок. Кыргыз элине эмне айтасыз? Анткени Олимп оюндарында Кыргызстан үчүн кыз келиндер күрөшүнөн алгачкы күмүш байге алдыңыз. Ооба, бул кыз келиндер күрөшүнөн алгачкы күмүш байге. Бирок мен алтын алгым келген. Мен 5 жыл бою күн сайын машыгууга убактымды арнап, өзүмдү аяган эмесмин. Мен бардыгына рахмат айткым келет. Мага ишенген кыргызстандыктарга абдан ыраазымын. Акыркы мүнөттөргө чейин ар дайым колдоп турушту, үмүттөнүп күтүштү. Мен колумдан келгендин бардыгын жасадым, бирок бүгүн мен алтын байге алып Кыргызстандын жаңы тарыхын жасай алган жокмун. Биздин командага күмүш байге буйруду. Буга биз ыраазы болушубуз керек. Финалда эмнелер аткарылбай калды? Сиз көбүрөөк чабуул жасадыңыз, бирок Кавай упай алды. Бул спорт, биздин жашообуздун өзү күрөш. Килемге чыккан ар бир спортчу жеңишке жеткиси келет. Ар ким өзүн аябай күрөшөт. Мен да коюлган тапшырма менен күрөштүм, күрөштө ушундай болуп калды. Демек, бүгүн жапониялык спортчу алтын медалга татыктуу. Булак азаттык. Эл чындыкты билсин. Мээрбек Мискинбаев: жеңиш ден соолугуңду ая, элиңди ойло, ачкачылыкты токтот. Темир тордун шартында ачкачылык кармоо өтө оор болуп саналат. Мындай пикирди экс-депутат Мээрбек Мискинбаев жазып чыкты. Жеңиш досум адилеттүүлүктү талап кылып, абактан ачкачылык кармап жатканың бир жумадан ашыптыр. Түрмө үй бүлө жакындарыңдан гана алыстатпастан ден соолугуңду да алат, алсыратат. Бирок сен эрктүү, күчтүүлүгүңдү далилдей алдың. Темир тордун шартында ачкачылык кармоо өтө оор болуп саналат. Мен муну акыйкатсыздыктын айынан абакта отуруп чыккан адам катары билемин. Сен али жашсың, келечегиң кең, сендей билимдүү жаштардан кыргыз эли көптү үмүттөтөт. Андыктан ден соолугуңду ая, элиңди ойло, ачкачылыкты токтот деп белгилеген ал. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Айсулуу Тыныбекованы күмүш медалга ээ болушу менен куттуктады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 4 августта телефон аркылуу улуттук курама команданын мүчөсү эркин күрөш боюнча балбан Айсулуу Тыныбекованы ушул күндөрү Токиодо, Японияда өтүп жаткан Олимпиада оюндарында күмүш медалга ээ болушу менен куттуктады. Мамлекет башчысы Айсулуу Тыныбекованы өзүнүн даңктуу жеңиштери менен Кыргызстанды бир нече жолу дүйнөлүк аренага даңазалаганын, аны келечекте дагы албан ийгиликтер күтүп жатканын өзгөчө белгиледи. Садыр Жапаров өзүнүн үй бүлөсү менен финалдык таймашты көргөндүгүн, мындан тышкары 100 миңдеген мекендештер түз эфирде күрөштү көрүп Айсулууну сүрөп турушканын кошумчалады. Бул бүтүндөй Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү, унутулгус күн. Сиздин жогорку сыйлыгыңыз көп жылдар бою күн сайын талбай машыккан эмгегиңизден, жеңишти көздөгөн темирдей эркиңизден, улуу максаттарга умтулгандыгыңыздын акыбети болуп калды. Сиз татыктуу күрөш, мыкты даярдык жана майтарылгыс моралдык дух көрсөттүңүз деп белгиледи мамлекет башчысы. Президент Садыр Жапаров олимпиадалык команданын спортчулары менен машыктыруучулар курамына чың ден соолук жана жаңы жетишкендиктерди каалап, мекенине аман эсен кайтып келип алышын тиледи. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. Кримтөбөл Көлбаевдин аты илешкен таймаш. Чолпон атада жеңил салмактагы мурдагы UFC чемпиону орусиялык Хабиб Нурмагомедов негиздеген уюмдун мелдештин байланыштуу Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин аты аталды. Бейрасмий булактарда бул таймаш мыйзамдагы уруу аттыкан Кримтөбөлдүн туулган күнүнө карата уюштурулганы айтылды. Нурмагомедов мындай маалыматты четке какты. Милиция комментарий берген жок. Анын алдында Хабиб инстаграмдагы баракчасына жайыл дастаркондун жанында президент Садыр Жапаровдун жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин менен түшкөн видео сүрөттөрү жарыялады. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Өзбекстан президентке биринчи талапкердин аты аталды. Өзбекстандын экологиялык партиясы быйыл октябрь айында өтө турган президенттик шайлоого өзүнүн талапкерин көрсөттү. Бул партиянын аткаруу комитетинин төрагасы Нарзулла Обломуродовдун талапкерлигин партиянын борбордук кеңеши 4 августтагы кезексиз жыйынында бекитти. Жыйында экологиялык коопсуздукту жана айлана чөйрөнү коргоого багытталган мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, жаратылыш ресурстарын этият пайдаланып калктын жашоо турмушун жогорулатуу сыяктуу маселелер партиянын платформасы катары белгиленди. Өзбекстандын экологиялык партиясы биринчи жолу өз талапкерин президенттикке көрсөттү. Эми анын талапкерин каттоо үчүн партия мыйзам боюнча шайлоочулардын 1% колун чогултууга милдеттүү. Өзбекстанда президенттик шайлоо 24 октябрга дайындалган. Мыйзам боюнча президент
президенттикке талапкерлерди саясий партиялар көрсөтөт. Булак Азаттык.